Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. 2023 жылга карата Кыргызстан боюнча курулуп жаткан социалдык объектилер тууралуу маалыматтар менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Жүрүп жаткан ар бир курулушка видео көзөмөл кылуу тапшырмасы берилип, учурда видео байкоолор орнотулуп жатат. Мына ушул туурасында кыскача айтып берейин. 2023 жылы республикалык бюджеттен каржыланып 240 социалдык объектилер тизмеге кирди. Анын ичинен 102 мектептин курулуш жумуштары уланууда, 37синин курулушу башталды. Калгандары боюнча конкурс жарыяланып, долбоордук сметалык документтери даярдалып жатат. Президент жылдын айына чейин 100дөн ашык мектепти бүтүрүү тапшырмасын койгон. Өзүңүздөр көрүп тургандай, курулуштар тууралуу маалыматтар экранда көрсөтүлүп турат. Каржылоо булагы кайсы аймакта, канча орунду мектеп, курулуш кайсы этапка жетти, курулушчулар кандай иштеп жатат, баарын көрүп турса болот. Өткөн жылы 5 айдын ичинде эле Бишкекте 15 мектеп, бир бала бакча курулду. Жакшы билесиздер, башталганда анын аягына чыгуусунан шек санагандар да болгон. Бирок убада кылгандай өз убагында аяктап колдонууга берилген. Башталган жумуштардын ыкчам бүтүшүнүн себептеринин бири президенттин өзүнүн көзөмөлдөп туруусу деп белгилегим келет. Анткени президенттин администрациясында кырдаалдар борбору бар. Анда өлкө аймагындагы объектилердин курулуштары, бажы өткөрмө пункттары жана башка киреше алып келүүчү мекемелер бүт көзөмөлгө алынып 24 саат бою байкоо салып тургандай шарт түзүлгөн. Президент жана тиешелүү жетекчилер видео көзөмөл аркылуу маалыматка ээ болуп турушат.